Берүүбүздү улантабыз. Бизде дагы да коноктор бар. Бизде азыркы аял затка эң керектүү сөйкөлөрдү, бижутерия, баягы сөзсүз түрдө тойлордо азыр көптөгөн кыз келиндер диадемкаларды, короналарды кийип калды. Алардын баардыгын жасаган Кадырова Айгерим аттуу айым бүгүн бизде конокто. Айгерим, саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Үшүбөй эле келдиңизби? Жок. Жакшы. Келиңиз Айгерим, бүгүн биз бул апта бою кадам темасында сүйлөшүп атабыз да. Анан эң алгачкы кадамыңызды качан таштадыңыз эле ушул болгон жумушуңузга? Бул негизи эле сиз үчүн хоббиби же баягы кесип катары? Хобби катары дагы, кесип катары дагы өзүм эсептейм да. Эң биринчи жолу эмнеден баштадыңыз эле, эмне кылуудан баштадыңыз эле, качан баштадыңыз? Качан кадам таштадыңыз? Ошо 2 жыл мурун майда жумуштарды жазачумун. Мындай жөн эле цепочка, эме мындайларды жазап колго тигип. Мындайлар деген жөн эле болот, билесиңби? Сиз үчүн. Анан ушундай майда чүйдө ободокторду жазачумун. Анан ушундай короналарга өтүп кеттим. Бир тажыны мындай жасаш үчүн канча убакыт кетет? Бир күн эле кетет мага. Бир эле күн. Мисалы мен түндө жазагам. Ушуну Бизге алып келерди. Түндө жазам. Бул чоң, бул корона. Берсеңиз ошону. Түндө жазам. Отуруп көрөлү. Эртең менен бүткөм да. Оо, муну жанагы Султан Сулеймандын гареминдеги аялды. Келчи. Акырын. Мындай туура эле кийгизип Ай, койгон. окуй. Эмне болот Өзүң эле ак, кечип бузуп койбосун азыр. Мынтип туруп. Мынтип койсок керек, э? Ай. Кичине артыраак отурулуш керек болчу. Ай. Аябай Сон болуп калыптыр. Дагы буларды деген сөзсүз түрдө азыр тойлордо аябай көп кездешип атат. Бүт эле кыз келиндер ушундайлар менен чыгып атат. Буйрутмалар жакшы эле болобу сизде? Ооба, жакшы эле. Бул жакты бир карап кетчи. Буйрутма. Бир күндө канчадан буйрутма түшөт бир тажыларга? Той топур учурунда. Мага эми аз эле түшөт пока. Жөн эле хобби болгондон. Анан бир айда бир 2-3 жолу жасайм. Ушундай эле. Короналарды. Эмнеден жасалат буларды? Кайсыл жактан аласыз? Эмне деп аталат? Бул Мадинадан алам таштарды. Циркон деп аталат. Ортосунда брошкалар. Ушу брошкаларды алып, бүт баарын металлический эме болот. Немелер, чызымдар. Ошолорго илип, бүт Улайсыз. колго бурап чыгам. Баасы канча? Баасы 3000 болот. 3000 болот. Бул баары колдун жумушу да. Канча көздүн майы кетет. Жакшы турбайбы? Сиз отурганга жакшы болот экен. Ушуну кечке чейин тагып жүр. Жакшы чарчат. Жакшы. Сизди бул нерсеге бирөө үйрөттү беле же өзүңүз үйрөнүп алдыңызбы интернеттин жардамы менен? Кичинекей кезиңизде эле бир кызыгуу болсо керек, э? Кичинекей кезиңизде деле. Кызыкчумун. Кичкейимде кызыкчумун да, ошо жалтырактарга. Анан ошо айтып атпайм, 2 жыл мурун ошо кызыгып аябай ушундай жасап көрөйүнчү деп интернеттен кыздарды көрүп, ободок тигишкендерин. Анан өзүм да жасап көрөйүнчү деп ошого эметтим. Өзүм эле үйрөндүм да баарына. Бак айтып коюшат го, эң жакшы жумуш жогорку акча төлөнгөн хобби деп коет го. Ошондой болуп атса керек сизде. Ооба. Демек, сизге жагат дагы, кирешеси дагы жакшы. Ооба. Жакшы. Ушуну кеңейтейин деген оюңуз барбы? Бар. Кантип кеңейтесиз? Кайсы убакытта? Коллекция, азыр жаңы коллекция кылып атам, мындай короналардан. Ошо коллекцияны чыгаргандан кийин мүмкүн бир помещение кылып, дүкөн. Азырынча Инстаграмдан. Азырынча Инстаграмда. Кантип табабыз Инстаграмдан дарегиңиз? Каухар аксессуарис деп турат. Каухар аксессуарис. Жакшы. Бул коронадан тышкары сиз дагы да алып келиптирсиз сонун нерселерди дебейби? Көздөрүм күйүп атат. Көзүңөрүз кызыл да. Бул эмне? Бул чачка таксак. Бул грибшок деп которсуз. Анан невесталар азыр ушундай модный болуп, прическанын бияктарына кийип, каптал жагына. Демек, бул комплект катары кетет экен да, сөйкөсү менен дагы. Тагына албайсыңбы буну? Каптал жайына тагып алсаң? Буну каяка тагайын? Макул эми көрүнбөсө да артка тагып кое берейин, ошентип калып калсын эменде. Жакшы, Айгерим. Негизи кесип боюнча сиз кимсиз?
Мен өзүм эмеге окугам да, парикмахерге окугам. Демек баардыгы деле бири-бирине байланышып турат экен да. Ооба. Балким салон ачып аласыз, чачты да жасап, бул жактан дагы короналарды да жасап. Үлпөт Сөз түрдө оюңузда, планда бар, э? Баардыгы жакшы болмок да. Бир жерге бармак сизге бут кийимдеринен баштап, чачындагы тажысына чейин тагып кетсе сонун болот. Ооба. Эмне үчүн Каухар деп атадыңыз? Себеби дегенде өзүңүздүн атыңыз Айгерим, анан көпчүлүгү деген азыр дүкөн болобу, кандай бир чоң заводдор болобу, өздөрүнүн атына койгон жакшы көрөт да. Же Каухар таш. Кызым бар, улуу кызым. Ошо кызым төрөлгөндөн кийин анан ошо ага 2,5 жаш, анан ошо мурун 2 жыл мурун айтып атпаймынбы ушуну жасап эметкем деп. Анан анын атына коюп ошо эметип алдым. Кызыңызга дагы сизден өттү ушу талант, байкайсызбы азыр? Кызыгабы? Канча жашта? 2,5 жашта. Билбейм, азыр канча деле кызыкпайт. Бирок талашып ойнобойбу? Жок. Ойнобойт, э? Ойнобойт. Демек ал башка кесипте ээси болуп калышы мүмкүн, же чоңойгондон бул нерсеге кызыгышы мүмкүн. Сизге рахмат, келип аябай сонун кызыктуу, жагымдуу, көңүлдүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Колуңуздан көрүнгүс төгүлүп, дагы кыздарыбызды сулуулай бериңиз. Рахмат. Сизге чоң рахмат, келип туруңуз, э?